Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Урматтуу кыргызстандыктар, коомдо катуу талкуу жаратып жаткан электр энергия жана көмүр маселеси боюнча түшүндүрмө жана толук маалымат берип коюуну туура көрдүм. Антпесем меникеле калып эле энергетика системасын кризиске батырып салгандай көрсөтүп жана сындап айрым жарандарыбыз соц түйүндөрдөн түшпөй жатышат. Акыркы 10 жылдан бери бир да кес салынган эмес. Суунун башында туруп кошуна өлкөлөрдөн кышкысын электр энергиясын сатып алып турушкан. Кыргызстан үчүн бул өтө уят иш. Арзан баада алса дагы мейли дейсиң го. 1 киловаттын 5 сомдон алышып, элге 77 тыйындан берип турушкан. Албетте 5 сомдон деп кагаз жүзүндө көрсөтүлгөнү менен чыныгы баасы арзан эле болсо керек. Калганы чоңдордун чөнтөгүнө кетип турган. Балким ушундай кызыкчылыктарды улантып чыргап жашай бериш үчүн өзүбүздө жаңы кестерди курушкан эместир. Ошентип жеп келишип энергетика системасын банкрот абалга жеткиришкен. Жыйынтыгында 140 миллиард сомго жакын карызга батырышкан. Бүгүнкү күндө мына ушул сумманы энергетика министрлиги ички жана тышкы булактарга карыз. Бул деген банкрот дегенди билдирет. Былтыр мен ишке жаңы киришкенде энергетика системасынын акыбалын көрүп алып төбө чачым тик турган. Ошондой эле энергетика министрлигине тапшырма бергем. Мындан ары 1 тыйын карыз албайсыңар. Импортту 5 сомдон алууну токтотобуз. Бизде өздүк наркы канча болсо, ошончодон алабыз. Же өзүбүздөн иштеп чыгабыз. Мына бүгүнкү импорттун баасы 2 сомдун тегерегинде болуп жатат. 140 миллиард сом карызды көбөйтпөстөн четинен кутулуп баштадык. Кичи жана орто кестерди сала баштадык. Кудай буйруса 2024 жылдарга барып, энергетика системасын кризистен алып чыгабыз. Импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланабыз. Ага чейин энергетика министри Доскул Бекмурзаевди куурдак кылып кууруп жесеңер да бул система кризистен чыкпайт. Анча-мынча мүчөлүштүктөр сөзсүз болот. Айла жок, чыдайбыз.